өзү ишкер деген киши бул ар бир кишесин санайт да, ушундай акчасын кайрымдуулукка берүү бул канчалык оор же жеңилби? Эми мисалы эгер адам Куранга ишене турган болсо жеңил эле да. Мисалы Бакара сүрөсүндө алар намаз окушат, гайыпка ишенишет, биз берген рызкыдан сарпташат дейт да. Биздеги рызкы бул биздики эмес, бул Алланыкы да. Өлгөн адам бир дагы байды көрө элекпиз, өзү менен кошо байлыгын алып кетмес, байпагын да алып кете алган эмес да. А өлүм айттырбай келет ал. Биз азыр жашпыз деп атабыз, бирок ал уктап атканда келет, умрада жүргөндө келет, тансыга чыгып атканда келет, бирөөнүн акысына кирип атканда келет. Өлүп калышыбыз мүмкүн да. Мисалы мен баягы жакында эле самолетко отурганда ушул нерсе ойго келет да. Мен ушундай деле иш кылып жүрүптүр, даже өлүмгө дайын эмес экенмин да. Азыр Алланын алдында барганда кандай болот билек. Билесиз го, самолетто көп учабыз азыр. Мисалы бүгүн эртең азыр уже учайын деп атабыз. Мисалы жакында Жалал Абадка барып келдик. Азыр анан Оштон кайда бияка учтук, кайда Дубайга учайлы деп атабыз, кайда Европага барайлы деп атабыз, Германияга, Италия, Франция айланып келип, кайда Саудияга, анан кайда Загребке барабыз, Хорватияга. Самолетто аябай көп убакыт көп жүрөбүз да, көп учкандардын бири. Анан умра билесиз, группа менен ар бир группада барып кызмат кылып жүрөбүз. Ошол кезде турбулентность деген болот. Баягы бир жолу ушу 40 күн даваттан келатып, эми арабызда такуу адамдардын себебинен калып калдыкпы, жалаң бизге окшогондор болсо билбейм, самолет кулап кеткен деп эле. Ошол кезде мен ойлодум да, 99% өлдүк экен деп ойлодум. Ушундай ой келди, аттиң дагы көбүрөөк медресе куруп калбай, мындай кылып калбай, тигиндей кылып калбай депчи. Потому что сен өлдүң, сен өлгөндөн кийин болду, бардык нерсе калат да. Сен 2-3 күн эстешет, ыйлашат, болду, сен уже акчаңды ар ким талашат, ар кайсы жака калат. А сеники кайсыл десе, бул сен өзүнүн ахиретиңе жиберген ошол сеники экен да. Ошон үчүн мисалы бизде исламда зекет фарз, билесиз да. Мен көп бизнесмендерге да таң калам, ушу намаз окуйт, бардык ордуна бирок зекет бербейт да. Зекет бул 2,5% да. Мен эми садака берип, садака башка, бирок зекет башка да. Мисалы 2,5% зекетин эле бизнесмендер бере турган болсо, Кыргызстанда кыйналган адам калбай калмак эмес да. Бирок биз ошону дагы бербей атабыз да. Бай деп кимди айтат? Кыргызстанда байлар көп эле, бирок берешен байлар жок болуп атат да. Значит, бизде байлар аз да. Мисалы ошол эле филантроптор Америкада, ошол эле Цукерберг, ошол эле Илон Маск, Рокфеллерлер, булар 10%-ин беришет да. Өзүнүн тапканынан эл менен бөлүшкөн 10%. Биздики 2,5% эле бербей атпайбы? Анан эми биз динден түшкөн нерсе, динди Алла жолуна ошол жака иштетейли деп эле умраныкын колдон келишинче эле баарын Алла жолунда иштетип атабыз иншалла. Кудай буйрса келечекте дагы көп пландар бар.